Ассаламу алейкум рахматулла баракату. 14 май 2021 жыл Токтогул шаары карлар үйүнө келип, мынакей Кудай буйруса аманаттын видео отчет чыгарып турабыз. Биз бул жерге келген себеби айт намазга чейин Каракөл элинен түшкөн битир садакаларды айт намазына чейин таралсын деп айт намазына чейин келип түшүрүп койгонбуз. Биздин убактыбыз болбой, убактыбыз тар болуп, мынакей Токтогул шаарына дагы Жодар деген жигитке дагы 15 юбилейгө продукты берип, бул дагы өзүнүн эмелерин таратып бүттү. Азыркы учурда мынакей эжекеге келди, карлар үйүнө дагы тапшырып атабыз. Сиз дагы бир ыраазычылык билдирип коюңуз Каракөл элине. Мен ушул жерде жашаган карлардын атынан жалпы Каракөл элине, анан ушул иште уюштурган балдарга, мына мейиске чоң рахматыбызды айтабыз. Иштерине ийгилик, мейис бизге дайыма көп жерде жардам берип келет. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз жалпы ушул карлардын атынан. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мына Кудай буйруса бүгүн 14 май өткөндө садака биттирдин атынан деп ушу Каракөлдө кызмат кылган Мүрөк коомдук кайрымдуулук бирикмеси тарабынан бизге Токтогулга 15 юбилейгө азык-түлүк таратылды. Силерге Аллах Таалам эки дүйнө ыраазы болсун. Каракөлдүк бир туугандарга, мисалы Мейисбеке, сизге ушундай эле жардамдарды аябай эле, мисалы Каракөлдүк бир туугандар садакаларды берип туруңуздар, бардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун. Мынакей биз азыр карлар үйүнүн складында турабыз. 50 кг ундан 6-ны, 10 кг макарондон 15-ти, 5 литрлик майдан 15-ти алып келгенбиз. Бул Каракөл шаарынын элинен битир садака берилген. Каракөл элине таратып, андан артканын ушу Токтогулдагы карлар үйүнө алып келип, аманатты мынакей тапшырдык. Булар айт намазга чейин келип түшкөн. Биздин убактыбыз жок болгондуктан себеби эми келип отчетторду эми чыгарып атабыз. Булар айт намазга чейин келип түшкөн.